Саламатсыздарбы, Азаттыктын видео жаңылыктары менен студияда Рахат Кеңешова. Оғанстанда президенттик шайлоого байланыштуу дагы бир чыр чыкты. Талапкерлердин бири Абдулла Абдулла азыркы президент Хамид Карзайды экинчи талапкер Ашраф Ганиге жан тартып бурмалоого жол берген деп айыптады. Абдулланын штаб башчысы Насрулла Арсалай Кабулда маалымат жыйынын өткөрүп, Карзайдын санаалаштарынын бири өкмөт мүчөсү Карим Халилинин сөзү жазылган аудио тасма бар экенин айтып чыкты. Анда добуш берүүнүн жыйынтыгы эч кандай мааниге ээ эмес жана бул шайлоо жөн гана шоу экени айтылган. Бийлик өкүлдөрү бул тасма жасалма экенин айтып, билдирүү боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Оғанстанда президенттик шайлоо өнөктүгү апрелде башталган. Алгачкы жыйынтык боюнча алдыга Ашраф Гани чыккан, бирок Абдулланын нааразылыгынан улам добуштар эл аралык байкоочулардын катышуусу менен кайра саналууда. Жүздөгөн пакистандыктар өлкөнүн экинчи ири шаары Лахордун көчөлөрүнө чыгып, палестиналыктарга тилектештигин билдирди. Газа тилкесиндеги кандуу окуялардын токтошун талап кылып чыккандар колдоруна Израиль жана АКШга каршы жазууларды кармап, урандарды кыйкырып жатты. Акцияны Жамаат Уддав уюму уюштурду. Аны Бириккен Улуттар уюму жана АКШ кайрымдуулукка жамынып иштеген террорчул топ деп атаган. Жекшембиде Израилдин аба соккуларынан 10 палестиналык мерт кетти, дагы 30дай жараат алды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул кол салууну моралдык зордук жана кылмыш деп атады. Кошмо Штаттар Израилде жай тургундар жашаган жерлерди аткылуудан оолак болууга чакырды. Кытай бийлиги Шыңжаңда террорчуларга каршы кезектеги операция өткөрүлгөнүн билдирди. Ишемби күнү Хотан провинциясында полиция террорчу деп шектелген 9 кишини жок кылды. Операцияга жергиликтүү тургундар да активдүү катышты. Жүгөрү талаасына жашынган куралчандарды издөөгө 30 миңдей кошуунчу жардам берди. Террорчу деп шектелгендер айылдагы ээсиз калган үйлөрдүн бирине кирип качканда полиция тарапка граната ыргыткан. Күч кызматкерлеринен жана жергиликтүүлөрдөн эч ким жабыркаган жок. 29-июлда да Шыңжаңда 59 киши террорчу деп атылып жок кылынган. Коңшу Тажикстанда жаштар арасында АКШ менен Британиянын желектери түшүрүлгөн чолок көйнөктөрдү кийүү модага айланууда. Эки өлкөнүн желектеринин сүрөттөрү буга чейинки СССР, Орусия, Дагестан деген жазууларды жана Усама бен Ладенден сүрөтү түшүрүлгөн футболкаларды сүрүп салгандай. Адистер муну менен тажик жаштары батыш баалуулуктарына басым жасап, жаңы маданиятка умтулганын айтышууда. Ошондой эле кийим-кече ташыган соодагерлер да тажик жаштарынын кийим тандоодогу табитин өзгөртүүгө салым кошоору айтылууда. Ал эми Казакстандын көкбөрүнү мыкты ойногон жаштар командалары бул күндөрү Алматы облусунда күч сынашып жатат. Жаштар чемпионатынын финалдык оюндары 5 августта өтөт. Ага катышуу укугу чыгыш жана түштүк Казакстан облустарына тийди. Азаттык чекит KG'ден мындан да көбүрөөк жаңылыктарды окусаңыздар болот.